Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер, жалпы кыргызстандar, арбаңыздар. Бул Жалал Абад областынын Нокен районуна караштуу Масы жерге болуп калат. Нокен районунун Борбор болуп калат экен бул жер центр. Мына ушул жерден жогору чыгып кеткен болсо, жанагы 4 туугандын айылына чыгып кетет. Мол Ош Бишкек жолу. Мына сол жакка кетсе Жалал Абад Ош, оңго кетсе Бишкек трасса. Урматтуу мекендештер, бүгүн бир жакшы иш-чарага бизди чакыруу катары чакырышкан экен эле. Келип азыр мен толук маалымат алып, сурап, анан сиздер менен бир кыскача бөлүшүп койгон туура көрүп атам. Өзүбүздүн салымыбызды кошуп, андан сырткарда бир жардамыбыз болуп калсын депчи. Бул жер эжике Мас болуп калабы эле? Мас, Саламатсыздарбы, кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Эжике атыңыз ким эле сиздин? Жылдыз. Жылдыз эже, бул эжикебиз сиздин кызыңыз болот. Канчанчы кызыңыз? Машалла, Алла разы болсун. 4-чү кызыңызбы? Так, биринчи окуй бул жактан. Урматтуу мусулман бир туугандар, Мас айыл өкмөтүнө караштуу Бөгөт айылынын тургуну Ырысбекова Жаңылай боордун цирроз оорусу менен жабыркап келет. Теразада тез арада Индияга боорун алмаштыруу керек. Ал үчүн $40,000. Эми көпчүлүк бир аз ушул суммасында адашып болушу мүмкүн. Негизи $40,000 жалпысынан каражат кетпейт. Доллар каражат керек болуп жатат. Жардам берүүңүздөрдү суранабыз дейт. Урматтуу мекендештер, жардам берүү үчүн М банктар турат. М банктын 073 деген цифрасы 93 экен. 7-синин ордуна 9 коюп койгонсуздар. Болбосо 0 телефонуна эле привязан экен. Ал эми Сбербанк мына ушул карталарына колуңуздардан келишинче садака бериңиздер. Албетте садака бергиле. Себеби садака тозоктон куткарат. Чындык бул. Тыйындан момундай, урматтуу мекендештер, өзгөчө бир бак, дарак куралат, өмүр сакталат дегендей. Мына ушундай. Мен ошон үчүн сиздерге кайрылып атам. Жогоруда бул $40,000 дегенибиз жалпысынан бул $30-35,000 барып келгенде каражат кетет негизичи. Максимум 35 кетет. Мына ушул каражатты топтоо үчүн эжекебиз Нокен району ушу Мас айылында жергиликтүү тууган урук, тааныш билиш, дос-чар, аяшул ушундай бир жердештери менен биргеликте бүгүн марафон өткөрүптүр. Канчада башталган эжеке марафон? Саат 10:00 башталды. 10:00. Элдин келүүсү кандай болду? Жакшыбы? Боз үйдүн ичинде кандай экен? Ошол жакка кирип алсак кандай болот экен? Тынчыраак, кириңиз. Кирип алсаңыз тынчыраак. Бисмилlah. Мынакей кутучалар, урналарды жасашып ушундай бир эме кылышкан экен, аракеттерин көрүшкөн экен. Урналар менен базар кыдырдыңыздарбы? Жума намаздарды кыдырышты. Бул инициативаны ким көтөрүп чыкты? Биздин айылдан аксакалдар маслихат кылдык. Айыл башчы айыл башчы Данияр абабыз ажылар менен сүйлөшүп, аксакалдар менен сүйлөшүп чечтик. Өкмөт менен сүйлөшүп, кыргыз тигип ушул жерге. Уруксатты алып, Уруксатты алып, коробкаларды жасатып, ошо балдарга бөлгөн айылданчы. Анан ошолорго жумага, мал базарга бардык, Кара суу базарга чейин барып келдик. Машалла. Аракет кылып атабыз. Машалла. Сиз кимис болосуз? Мен эки бир тууганым. Тууганы бир тууганыңызбы? Эки бир тууганын баласы да. Атыңыз ким болот? Атым Актылек. Актылек, Алла разы болсун. Ушул инициатива жергиликтүү тургундордон, аксакалдардан башталды, негизинен, Тайражы ажекебизди албетте тааныйбыз. Ажекебиздин чакыруусу менен бүгүн биз бул жерге келип калдык. Ажекебиз азыр эле кайткан экен эле, бир аз кечигип келдик. Аксакалдар, айыл башчыбыз Даниярыбыз каттуу иштеди, балдарды бөлүп койду. Жума, анан базар, суббота базарга келгенде каттуу иштеп атышат. Калган маалда базарлар токтолгон үчүн, жума базарга жума намаз болгон үчүн калган маалда солгун болгону менен анда деле болуп атат. Жок эмес. Машалла, Алла разы болсун. Эжеке канчанчы кызыңыз? 4-чү кызым. 4-чү. Канча балаңыз бар? 5 балам бар. Эжекебиз канча жылдан бери ооруп атат? 3 жылдан бери ооруп атат. 3 жылдан бери. Өзү 5 жыл болуп калды ооруган. Азыр абалы кандай? Азыр абалы жакшы эле деп айтсам болот. Жакында больницадан чыгып келди, Ошто жатат дайыма, гепатологияда. Азыр эми өзү алдынча отуруп калды, тамак жеп калды. Кудайга шүгүр. Кызыңыздын бала чакасы барбы? Жалгыз кызы бар. Ошол кыз жалгыз кыз.
Бул жактын апасы болуп атабы ушуну ооруган? Садак болоюн десе. Атың ким сен? Özlem. Ким? Özlem. Канчага чыктың? 7'ye. Апаң жакшыбы? Ала. Азыр каякта апаң? Үйde. Апаңа карашып атасыңбы? Биякта эмне кылып жүрөсүң сен азыр? Marafonga geldim. Эмне кылыш үчүн марафон болуп атат? Ellerden sıranı içtip. Akça topladı. Men de bilmedim. Men özüm men tanıyamer çıktı aldı. Жаштардын жүрөгү ак да. Неме? Апаңдын ден соолугу үчүн күрөшүп жүрүпсүң да кыскасы, Жакшы болуп кетсин деп, Ай, молодец. Кудайым бурса баары жакшы болот. Эжеке, мен атайын келгенден бир кыскача эл менен бөлүшүп койгон туура көрдүм. Анан мен бир четинен ыраазы болуп турам, анткени ар бир кайрылган бейтаптар ушундай көп кайрылат да. Мындай курууга эле кайрылышат да. Ушул өздөрүндө эч кандай аракет жок. Ушу элге чыгарсаң, элден каражат как будто дароо эле чогулуп, дароо эле ушул маселе чечилип кетет деп ойлошот окшойт. Мен айтам дайым, биринчи тууган уруктан, кол коңшудан, жакындардан, дос жардан, жердештерден ишти баштаңыздар мынтип. Анан биз дагы барып, анан ар жагын улантып кетебиз дейм да. Анткени кол коңшу деген бар, бир тууган урук деген бар, тууган урук деген бар. Мына ушинтип караңыздарчы, мен Нокен району ушу элине аябай ыраазы болом да. Тайыр ажы ушундай марафондорго, мындай өзү 60тан ашып калса дагы марафондорго өтө активный да. Бизден ыкчам аракетте жүрөт. Чындыгында мен Алла разы болсун, Тайыр ажыдан үлгү алыш керек. Ушундай чарчабай, ушундай бейтаптарга, бир туугандарга жардамын өздөрү баштап алып, ишти алдыга жылдырып алып, мындай иштин мындай айткандачы, бир чоң арыкка сууну салып алып, анан бизди чакырат да, медерем, кел ушул сууну аягына чейин чыгарыш депчи. Албетте ушундай болуп турса, эмнеге барбайсың, эмнеге жардамдашпайсың? Мен ар бир кайрылам деген бейтаптарга да айтаар элем да, мына үлгү алыңыздар. Өзүңүздөр кантип ооруп маселе проблема башта болгон болсо, дос жар, тууган урук карап отурбастан, жердештер да карап отурбастан ушундай аракеттерди баштасаңыздар, биз дагы барып сөзсүз колубуздан келишинче колго алып кылабыз. Эмнеге биз чекеде карап турмак элек? Кайдыгер карабайбыз, элге чыгарабыз, эл менен бөлүшөбүз, эл менен биргеликте жардамыбызды беребиз дегендей. Мына аябай сонун мындай эмелерди, урналарды жасап алышып, жума базар, жайма базар, боз үйлөрдү тигип алып, центрлерде ушинтип чогултуп атышат экен. Анан дагы бир нерсени айтам, бул чогулуп аткандын ар биринин отчету болуп атабы эжеке? Күндө болуп атабы? Кимге отчет берип атат? Отчетту айыл башчыларынын, аксакалдардын алардан берилген таксаларыбыз бар. Күндө кечинде М-банк менен Сбербанкта отчет кылабыз. Ар бир Сбербанктан ким фамилия атына чейин 50 сом, 100 сом колдорсо жазылат, топ тетрадь бар. Счет бар, аякка салып аякта күнүнө айылдын өзүбүздүн группабыз бар. Айыл жамааты группасына. Күндө ошол 40-ден мынча банктын алдыларына коебуз фоточаларды. Ал айылдан мынча паспорттун алдына койсок, ал жерде мынча сом. Жазылып атат, Жазылат, бардыгы жазылат. Ошол отчетту кайка берип атасыздар? Отчетту группага беребиз. Өзүңүздөргө да жазып коюп атасыздарбы? Иток, жыйынтык болуш керек да. Күнүн дагы жазабыз, барын жазабыз. Машалла, Алла разы болсун. Поколениягы марафонго даярдыгыбыз мондайларды алып, үймө-үй көп айылдарда микрофондорду алып. Кечке мен 2 күн тынбай айттык. Анан кийин эки бала бирден коробка көтөрүп үймө-үй кирдик. Түшүндүм. Ушуну колуңузга кармап алсаңыз да сиз. Үймө-үй кирип, визиткаларды кармап, визиткаларды чыгартырдык, плакаттарды чыгартырдык, баннер. Визитка беребиз. 15 мартта марафонго барып катышып кетиңиздер. Бүгүнкүгө Мурадил Данияров дагы артисттер келип катышып берип кетишти. Машалла, Алла разы болсун. Концерт коюп кетишти жаштар. Мына ушул азыр эжеке жакыныраак туруп алсаңыз, ушул марафондун азыркы учурда жыйынтыгы чогулуп атат да, значит, анда канча чогулуп калды эжеке? Бүгүн марафон 250 миңдей чогулду. Жалпысынан бул жактан 500 миңден ашык өткөндө эки жолу мечитте маслихат кылдык дагы. Ошондо bir gün murun 400 kança 470 kança min çogulgan. Azır gecede bir 800 minge jakın boldu. 800 ming, ha? 10 ming dollar dep koyulçu, 10 ming dollar olup kalıptır. Urmatlı mekendештер, урматтуу ар бир көрүүчү, мына өздөрүнүн аракети менен азыркы учурда мына караңыздар, эки акты карап эле отурбастан чуркап атат, аракет кылып атат, колунда барларга кайрылып атат, ушинтип отуруп, жалпысынан 10 миң доллар каражат чогултуп коюшуптур. Дагы бул жагында калганы бир 25-23 миң доллар болуп калса, бул бир тууганыбызга жетип калар эле деп мен сиздерге терең кайрылып кетем. Жалпы көрөрмандар, жалпы жоомарттар, жалпы берешендер, урматтуу мекендештерим.
Ол Нокен районунун тургуну, Мас айыл өкмөтүнө караштуу Бөгөт айылынын тургуну Ырысбекова Жаңыла эжекебизден боор цирроз печень боор алмаштыруу операциясына кайдыгер карабастан жардамыңыздарды берип коюңуздар дейт элем. Ал эми жардам берүү үчүн счетторуна описанияда коем. Бул жактан да жакшы карап койсоңуздар болот. Сохранить этип алыңыздар. Баягында скриншот кылып таркатып койсоңуздар дагы болот экен. Мынакей М-банк, Сбербанк байланыш номерлери турат. Анан эжеке сиздин телефон номериңиз барбы? Байланыш номериңиз? Байланыш номерим менен 776 36 Очуруп турсаңыз ага. Кайталаңыз кайрадан. 779 менен 36 40 36. Ошол менин номериме байланган. Машалла, Алла разы болсун. Эжеке биз дагы куру келбедик элек. Аз болсо дагы биздин Ак ниет аманат коомдук фондунун салымын. Урна барбы? Канаке. Бисмилла. Бак, ошо комиссиялар бар, өздөрү ачып жазып кетишет. Ушул кичинекей болсо дагы себепкер болуп калсын иншалла. Бул видеону биз эл менен бөлүшөбүз эжеке, биздин колубуздан келген жардам болсун. Анан дагы кошумча кандай кызматтар, кандай жардамдар болгон болсо, телефон номерлерибиз бар, байланышып кайрыла берсеңиздер болот. Иншалла колубуздан келсе кызмат кылабыз. Негизгиси ушул эжекебизге Аллах таалам шифасын берсин эжеке, жакшы болуп кетсин. Ушул видеону коомчулук менен ушул боюнча бөлүшөбүз, без монтаж, без ничего. Ушул описаниясына биз счетторун жазабыз. Мына ушул жакка урматтуу туугандар, колдон келсе колдоп жардам бериңиздерди кайрылып кетет элек ушул үй бүлөнүн атынан. Кайдыгер карабаңыздар. Жанагы ооруп аткан муктаж экен көрүп атасыздар. Колдон келсе колдоп жок дегенде материалдык жардам бере албасак да моралдык жактан колдоп ушул видеолорду максималдуу түрдө башкалар менен бөлүшкөндү унутпаңыздар. Görüşürüz. Assalamu alaikum.